Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду 2018 жылдын декабрь айында Баткен облусунун Исфана шаарына Боор оорусунун айынан төшөктө жаткан Нуфтила мекендешибизге барып, кайрымдуу элден жардам берүүгө чакырып, бир ай дегенде Инжа жергесине боорун алмаштырууга алып кеткенбиз. Жараткандын буйругу менен операция ийгиликтүү өтүп, ден соолугу жакшырып мекенибизге аман эсен кайтып келген. Арадан 3 жылдан ашык убакыт өтүп, бүгүнкү күнү Нуфтила мекендешибиз мурдагы оорубаган күндөрдөгүдөй калыбына келип, жашоо турмушу уланууда. Боор оорусуна чалдыгып, жашоого болгон үмүтү үзүлгөн Нуфтила Юсупов биринчи жараткандын, андан кийин кайрымдуу кыргыз элинин жана фонддун колдоосу менен бүгүн мынтип жашоо турмушун улап келет. Биздин фонд жааматы атайын Исфана шаарына барып, Нуфтила мекендешибиз менен маек куруп келди. Ассаламу алейкум, Нуфтила эке. Ушул туулуп өскөн Исфана шаарына ат тартып келип калдык. Кайрымдуу болуп коомдук кайрымдуулук фонду. Анан бүгүнкү келгенибиздин негизги себеби Нуфтила эке. Азыркы коомдо ушул сизге окшоп боор менен ооруган кыргыз мекендештерибиз көбөйүп кеткени бул аябай өкүндүрөт да. Анан бай сиздин ошол кыйын күндөр башыңыздан өтүп, анан азыркы ооруткан адамдарга сиз үлгү катары болосуз да. Кеңеш берип, анан ушул боюнча бир кененирээк маек кылсак Нуфтила эке. Биринчи берчү суроом ушул Инжа жергесине барууга чейин ушул боор оорусуна кабылып калганда алгачкы күндөр кандай болду эле? Ошол күндөрдү бир эске салсаңыз. Мен биринчи ооруганда ошол өзүбүздүн больницаларга жатканбыз. Больницалардан айтканда Бишкекке бар деп, Бишкекке барганбыз. Бирок кыйналганбыз. Кыйынчылык болгон, кыйналып, оору энди эч ким оорубасын, оору кыйын да, жаман да. Бишкекте дагы оору жүргөндө Бишкекте ошол врачтар айткан, пересадка кылды беле. Анан силер аркылуу элге кайрылып, мына кыргызстандыктар баардыгы жардам берип, ошонун аркасынан Индияга барып операция болуп келип, мына Кудайга шүгүр жакшы жүрөбүз. Аллага шүгүр. Азыр жакшы болуп калдык. Нуфтила эке, ошол биздин фондго кайрылганга чейин сиздер өз негизи кандайдыр бир башка ошол учурда фонддорго кайрылдыңыз беле? Негизи бул оорудан кантип сакайып кетем деген ошондой ой болду эле сизде? Мен бул оору болбойт окшойм. Мен оору сакайып кетем деп ойлогон эмесмин да. Бирок оору жүргөн мындай. Короче, лечение алганда да мындай действие жок эди да мындай. Ошол ооруп тура берет. Үмүт үзүлгөн да. Короче, эми ушундай этип өлүп кетебиз деген ой дагы келген, ушундай ойлор келген. Анан силерди мен билбейт эдим. YouTube'дан көрүп калып эле, ошонун силерге кайрылып, силер келип эме кылып калып, ошонун аркасынан таанышып калып, ошол силер менен барып келдик да. Ошол биринчи кайрылганыбыз ошол силерди YouTube'дан көрүп эле кайрылганбыз. Нуфтила эке, мындан 3 жыл мурун тактап айтканда болжол менен 4-жылга кетип баратат. Ошол биринчи жолу биз Азамат байке экөөбүз келгенде, Азамат Баймотов менен келгенде, сиз ооруп алып төшөктө жаткансыз да. Анан ал жерде сиз эле эмес, ушул сиздин жакындарыңыз, ошондой эле мэрия тараптан кызматкерлер, өгүлчүлүктөр атайын тосуп алганда айыл өкмөт болупчу. Анан ошондо сиз жаткандагы биз келгенде, бага биз видеого тартканда ошондо ишендиңиз беле, бир мындай ушул көп суммада каражат чогулуп калып, анан операция болуп кетем, ушинтип сакайып кетем деген мындай ишеним болду беле сизде? Өзүңдө болбогондон кийин кыйын да. Анан биринчи туурусу ишенген эмеспиз. Эми ким акча бербейби деген ойдо эле эме калабыз. Аллага шүгүр, кайрымдуу элдер көп экен. Ошо жардам колун сунган адамдар, анан ошо мэрия, биздин Лейлек районундагы эмелер, элдер баардыгы жакшы жардам берди. Ошо акчасы тез эле жыйылып калып, батыраак барып, жакшы болуп келдик да. Нуфтила эке, мына айтып атпайсызбы? Дагы ишенген эмесмин, бирок эл деген эл экен депчи. Анан ошол кайрымдуу болуп коомдук кайрымдуулук фонду видеону чыгарып, анан баягы сизге муктаж кайрымдуу мекендештер акча сала баштаганда бир мындай жүрөк жылытарлык бир иштер болду, мисалы өздөрү келип элдер акча бергенин же бир ушундай бир кызыктуу бир окуядан эске салсаңыз.
Ошо силер тартып кеткенден кийин, баягы YouTubeга чыккандан кийин. Бирок мен мындай үмүт үзүлгөн эди, мындай келиш, акча болот деген үмүт жок эди. Ошондо мына өзүм жашап аткан жерде ылдыйракта мечит бар да. Мечиттин алдында эме бар эди. Стройматериал сатчу балдар бар. Жаш балдар. Ошо балдар биринчи ошо балдар алып келген да. 30 миң сом акча алып келген да. Ошондо мен туурасы өзүм колума алып келген да. Мындай картага эмеге түшкөн эмес эди мындайчы. Ошо балдар биринчи, Алла разы болсун, биринчи ошол балдар алып келген акчаны алып келгенде, бирок мен өзүмдү кармана албай мындай илаж көргөн да. Мындай адамдар жардам кылат экен деп ошо балдарды жакшы эме кыла албайм, бирок сырттан тааныйм. Жакшы балдар экен да. Ошол эң биринчи эсимде калган ошо балдардын эмеси калды. Кийин Алла разы болсун ошо балдарга. Анан Нурсулбек эке, мынакей. Ошол Индияга барган күндөрдү эске салсак, ошол акча чогулгандан кийин албетте биз интернетке чыгарып, интернет айдыңына жарыялап, элдерге кайдыгер караган кыргыз мекендештеринин алдына чыгаргандан кийин акча чогулду. Чогулгандан кийин баягы бир гана фонд акчаны чогултуп берип койбостон, сизде ушул сакайып кеткенге чейин Индия жергесине чейин чогуу барып, ошол жердеги врачтар менен сүйлөшүп берип, ушундай иштер болду да. Анан баягы ал биздин сөз эмес, сиздин оюңуздан уккубуз келип атат да. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ошол Индияга жөнөтүүдө сизге кандай бир мындай иштерди көргөздү? Индияга барганда, Индияга чейин кеткен алдында, жана документтерди чогултууда ошол тууралуу мындай кенен айтып берсеңиз. Кайрымдуулук бул фонду бизге чоң жардам кылган. Себеби мына виза тууралуу билеттерин эмес, анан Индияга барганда дагы бүт врачтар менен сүйлөшкөн. Ошол кайрымдуу фондду эме кылган боюнча эле врачтар дагы карады. Анан бизде азамат ошо Индия алыскы жол болсо дагы 2-3 жолу барып, биз жакшы болуп келсек 2-3 жолу барып, бизден кабар алып, сурап турган. Ошо барып келип кайрымдуу фонддун жардамы чоң эле тийди да бизге дагы. Силерге дагы Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик. Айым элдин кызматында жүрө бергиле. Нурсулбек эке, ошол мынакей Индияга өзүңүз барып көрүп келдиңиз. Ошол жактагы эле кыргыздар эмес, башка мамлекеттин адамдары дагы ошондой эле биздин кыргыздардын барып аткандарды көрүп атасыздар. Сиздер менен барган учурда фонд аркылуу эмес, өзүнчө эле алданып калган учурлар болуп атты. Анан ошол Индияда сиз жатканда мындай сиздин жүрөгүңүзгө жаккан кандайдыр бир көрүнүштөр болду? Фонддун Индияда кылган ишбердүүлүгү эң жакканы ушул алыскы жолду алыс дебей барып, бизден бир жалган 2 жолу барды азамат, 2 жолу барып, ушул Кыргызстандан кайтып барып, 2 жолу барып кабар алды. Эмеде реанимацияда операциядан чыкканда да, больницада жатканыбызда да кабар алып турган, барып. Анан жанагы нар жактагы Индияда караган балдары да, сүйлөшкөн эмелери да бүт карап турганда, ушулардын силердин айтууңар боюнча, кайрымдуу фонддун эмелери айтуу боюнча ошо переводчиктер да үзбөй карап турган да. Эң жакшы жагы ошол болду да. Эң жакшы жагы ушул кабар алып турган жакшы да. Алыскы жерден болсо да кабар алса, бир кыргыз барса өзү башкача, кыргызды көрүп бар башкача боло түшөсүң да. Индиядачы өзү ооруу жатсаң сүйүнүп кетесиң да. Анан Нурсулбек эке, азыркы биздин коомдо ушул суроону көп беришет да бизгечи. Буурду алмаштырып келгенден кийин адамдар бул канча убакыт жашайт, канча жыл жашайт? Анан ал кадимки мурдагы оорубаганга чейинки абалга келип калабы деген суроолорду көп берет да коомдочу. Анан сиз ошол жакты Индияга барып бооруңузду алмаштырып келген инсан катары өзүңүздүн бир кеңешиңизди айтсаңыз. Мынакей операция болгонуңузга 3 жылдан өтүп баратат. Операциядан кийин азыркы күндө абалыңыз кандай? Азыркы күндө Кудайга шүкүр жакшы. Эми операция болуп келгенден кийин мен кандай болуп калат, канча жашайт дегенди Алла билет да. Алла Тааланын берген эмеси менен жашайбыз. Бирок мен өзүм жакшымын, жеке өзүм эмем боюнча. Аллага шүкүр жакшымын азыр.
иштеп, элге аралашып иштеп жүрөбүз колдон келгенче. Мурдагы эле оорубаганга чейинки калыпка келип калдыңызбы азыр? Ошондой эле болуп калдым. Почти ушундай да. Азыр эмес эле кичине дары ичебиз ошол, ато мурдагыдай элебиз. Кудайга шүгүр. Мурдагыдай тиричилик ошол, Аллага шүгүр. Мындай жүрүп атат. азыр мисалы мындай оор жумуш кылганга эмнеге болбойт сиздерге мисалы? Же уже толук эле баардыгын кылып каласыздарбы? Эми слишком оор кылбайбыз го. Слишком оор жүк көтөрбөйбүз, оор жумуштар кылбайбыз. Кичине жеңил иштерди кылып турабыз. Кичине энди өзүңөрдү аягыла дейт, аяп турабыз да кичине. Ошол башка мындай. Кичине өзүңдү сактансаң дагы жакшы да. Өзүбүздү карап турабыз. Дагы коомдо берилген суроолордун бири бул донор маселеси да. Көпчүлүгү коркот. Мен донор болуп калсам, мен инвалид болуп каламбы андан кийин деген эл ичиндеги ушундай түшүнбөс ой жүгүрбөйт деп айтпайбыз да. Ал ой дагы жүрөт элдин оюнда. Анан айтсаңыз, сиздин доноруңуз бир тууган эжеңиз болгон, Бир тууган эжеңиз азыркы күндө абалы кандай? Операциядан канча күндөн кийин, канча убакыттан кийин өзүнө келип калды? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Мен донор эжем азыр Аллага шүгүр жакшы. Эжем бир боорун эрген. Азыр эжемдин эмеси абалы жакшы. Врачтар айткан 6 айда өзүнө келет деп, эжем дагы азыр Аллага шүгүр эжем жакшы. Мурдагыдай эле. Мурдагыдай эжем. Эмеси дагы настроениялары да бүт баардыгы жакшы. Жакшы эле жүрөт. Кудайга шүгүр. Сүйлөшүп турабыз. Нурчулуу эке. Ушул азыр ооруп баягы кайсыл жакка кайрыларын билбей, көзү караңгылап турган мекендештерге өзүңүз кандай кеңеш берет элесиз? Кайсыл жакка кайрыл, мындай кылгыла, тигиндей кыла деп кандай кеңеш берет элесиз? Менде эч ким оорубасын, ооругандарга айткан, азыр бизде ушул гепатит көбөйүп кетти да, аябай көп да. Энди ооругандарга айтабыз, мындай билген, мындай иштеп жүргөндөр мен мисалы азыр лично мен өзүм жеке оюм, кайрымдуу фонд балдарга кайрылгыла дейм. Мен мисалы себеби булар Индияга барып, адамдарды алып барып, менен башка да канча адамдар жакшы болуп жүрөт да. Ошол ишеничтүү азыр мисалы кээ бирлерди мен дагы эшиткем, барып өз башынча, өздөрүнчө барып келгендер бар. Барып келгендер алданчылыкка түшүп калып, кыйналып, ошол жакта кыйналып калгандар ham көп да. Ошон үчүн азыр эми ушул мен айтарым, силер кайрымдуу фондуга кайрылып, ошолор менен мындай кеңеш сурап, если бара тургандар болсо, кеңеш сурап ошол менен анан барса болот да. Өзүнчө эле бара берген ой тапасын. Аякта алдап коет, анан кыйналат да, адамды кыйнайт. Ошол себептен ошол жакта билип келген адамдарга, өзгөчө фонддорго кайрыл деп атасыз, Ошо билгендерге кайрылган жакшы да. Өзүңчө барсаң айтам, өзүңчө барсаң алдайт. Аякта да алданып калсаң анан кыйналасың да пикир. Кыйналгандарды көргөм да, көрүп да эшиткенбиз. Эмелерди көрүп, канча көрдүк аларды. Нурчулуу эке, акыркы суроом болсун. Ушул кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ошо сизге баштан этегине чейин туруп берди деп биз өзүбүз айта алабыз. Ал эмесин 3 жыл өтсө дагы сиз менен тыкыз байланыштуу болуп, ден соолугуңуздан кабар алып, ушундай карайлап жүргөн ооруп тилекке каршы ушинтип ооруп калган мекендештерге кеңеш алып берип коюңуз, ошолорго кеңеш берип коюңуз деп сиздин номериңиздерди берип жүргөндөр болот. Ушул кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду сиз ооруп башталгандан баштап акыркы күнгө чейин жалпысынан сизге кандай колдоо көргөздү жана сиз ошол колдоого ыраазысызбы жана канааттандыңызбы? Колдоо көрсөтүп эле турат. Дайым звонок этип ден соолукту сурап турат. Өзүңөр муну келип турасыңар. Силерге дагы Алла ыраазы болсун. Мен силерден аябай эле Алла ыраазы болсун силерден. Алла ыраазы болсун. Силер көп жардам кылдыңар да. Силер бар, азыр биз жакшы болуп кеттик деп ойлойм. Силердин эмеңерден себепкер абаласа Алладан. Анан силерди себепкер кылып, ошо Индияга барып, мындай жакшы болуп келип, азыр ошондой тоокатыбыз кылып жүрөбүз. Ошо силерге да рахмат, ишиңерге ийгилик. Дайым ушинтип ден соолугуңар чың болуп жүрө бергиле. Бүгүнкү күндө Нурчулуу эке, сиздин
ушул жакындарыңыздын жанында көзүңүз тирүү жүргөндүн бирден бир чоң себепкерлери бул кайдыгер карабаган кыргыз элдери да. Өзүңүздүн ушул жалпы сиз ооруп турган учурда, кыйын учурда кабыл алган кыргыз мекендештерибизге ыраазычылыгыңызды жана ошондой эле бүгүнкү күндө ооруп ошентип карайлап турган мекендештерге дагыдан болсо өзүңүздүн жардамыңызды бергиле деп бир элди чакырык кылып койсоңуз, ыраазычылыгыңызды анан чакырыңыз да. Кайрымдуу. Мен мына кыргыз элиме аябай айланып, элден айланып кетсең болот дейт да. Көптү көрсөк көл болот дейт. Кыргыз элинен аябай ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун баардыгынан. Анан кала берсем, мына мен досторум бар, досторум аябай чоң жардам кылганда. Ошол досторум элдагын айтат, досторуңуз бар экен деп. Аябай досторум чоң жардам кылды. Анан Лейлик районунда администрациялар жардам кылды. Баардыгы ошол жылы жаңы жылдарын токтотуп, ошол жаңы жылга кеткен акчаларын бүт бизге берген да. Сапар Али көзгөч бөлүп беришкен. Алла ыраазы болсун баарына. Şimdi deyip Kırgız elin var daim tınçlık olsun. Barına Allah bereşen el bulat ekemiz. Allah razı olsun barına. Anan dağın tutkanan anday uğrup kıynalganlarga daim jardan bere beriңиздер. Биздин мына Аллага шүкүр аз жакшы болуп келдик. Кичине колубуздан келинче биз дагы жардам беребиз, Аллага шүкүр колдон келинче. Баарыңыздарга тынччылык каалайбыз. Ден соолугуңуздар чың болсун. Сизге да чоң рахмат Мустафа аке. Ушинтип кабыл алып биздин суроолорубузга жооп бергенсизге. Силерге да рахмат, чоң рахмат. Дайым келип тургула. Мындан кийин ооруларга көбөй жөнөм келип тамашалап кетет.